Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер. Мандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге сатылып жаткан бир коро чарба койду көрсөтүп беребиз. Туугандар, кимде ким чарба түзөйүн, кой кылайын дегендер болсо, биздин чыгарылышыбызды көрүңүздөр. Бүгүн биз сиздерге бир коро койду көрсөтүп беребиз. Мунун дареги Виноградная деген айыл. Бул Чүй облусу, Аламүдүн району болот, Бирок бул Бишкектин өйдө тарабы эмес, Аламүдүн району десе. Наоборот, ылдый тарабы. Могу Казакстан тарапка жакын жер. Кандай жер десеңиздер, мыногу аэропорт бар го, Манас аэропорт. Ошонун асты менен келет жол. Же болбосо мыногу Кордай тарап бар. Мыногу тарап Кордай тарап, мына арт тарап туугандар аэропорт Манас. Жана Карл Маркс деген айылдарды билесиздерби? Ошонун жанында. Кыскасы нижний зона. Эгер сиздер Бишкектин күнчыгыш тарабы Кант тараптан келсеңиздер, анда Ленинский менен айланып Ылдый менен Кордайга жетпей келсеңиздер болот. Сокулук Карабалта тарапта болсоңуздар, аэропорттун асты менен Карл Маркс менен айланып келесиздер. Карл Маркстын жанындагы айыл. Мына ушундай жалпы башы 84 баш байкелер. Мына жерде бирок эки кочкор бар, бирөөсү мына бул, Видеонун башында эки кочкор өттү го, бирөөсү ар жакта аз башы көтөрүлөт чоң кочкор. Ошодон сырткары 84 баш ушундай кара койлор бар. 84 баштын ичинен 57-сү эне койлор, туар койлор. 20сы ургачы быйылкы козулар. 7-өсү мындай эркек быйылкы коз кочкорлор. Жалпы 84 баш. Андан сырткары мына чоң кочкор бар. Булар сатылбайт байкелер мына. Мынау менен те башын көтөрүп турган. Алар сатылбайт. Ошодон сырткары 84 баш. Башыда айтып коеюн, ушул 84 баштын баасыны 1,5 миллионго койду. Бирок бир плюсу бар экен, койлор бооз. Мына туар койлорду көрдүңүздөр, мына кызыл койлорду, Мына койлорду көрдүңүздөр. Неге бооз дегенде, булар жайлоодо кочкор менен жүргөн экен туугандар. Жайлата кочкор жүрүптүр булар мененчи. Азыр мына чекеде мындайларын көрүп атам, жанакы ары бери айдап аралаганда көрүп аттым эле. Боозтору көп экен. Октябрдын этегинен баштап туу баштайт экен. Бооз. Ичинде бооздору көп экен. Мына, мисалы мына кой. Көрдүңүздөр, бооз. Ары бурулганда. Ушундай көпчүлүгү бооз экен. Мына бул дагы бооз. Көрдүңүздөр, курсагын чоңойтуп калган. Көпчүлүгү бооз экен. Жайлата кочкор жүрүптүр. Мына эки кочкорду 3-4 күндөн бери кошуп атабыз. Кочкор анча секирбей атат дейт. Эгер ушунча 57 баш кой болгондо, бооз болгондо көпчүлүгү уже качып баштайт экен. Мына бул дагы бооз, көрүнүп турат байкелер. Эми кандай десем, мен камерамен ичиге аралап кире албаймын. Сиздер эгер көрөм десеңиздер келип, ушул жерден аралап, жакшылап карап, канчасы бооз эмес, бияка айдап коюңчу. Көрүп коюңуздар, могул жакта чаңып кетет. Жаштары болсо 2 тиштен төгөрөккө чейин экен. Бул эч жерден терилип алынган эмес, бир коrodо чоңоюп жүргөндөн кийин, демек жаш чоңу да бар, жашы да бар, козулары да бар, кыскасы ушундай. 57 баш туар кой, 20 баш ургачы козу, 7 баш эркек коз кочкор болду. Эки чоң кочкорду эсепке кошпойсуздар. Кошумча суроолор болсо, жайлоодон түшүптүр, ээсинен сурайсыздар, Бул вакцинация болгонбу, андай болгонбу, кандай качкар кошулган, ушул жактарын бүт ээсинен чалып сурайсыздар. Негизи чоң койлордун көпчүлүк бөлүгүнү туугандар жанакындай эмелер түзөт экен, каштанообразный койлор. Нол да бооз, бул да бооз көрүнүп турат. Бул дагы бооз мына. Курсак чыгып турушун көрдүңүздөрбү? Жайлоодон түшкөн. Койлор аябай эттүү, өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Жаккан болсо байланышы баарылашып көрүңүздөр. 7 баш эркеги бар. Чоң кочкорлор сатылбайт. 1,5 миллионго койду баасын байкелер ушул. 84 башын. Кач туруң мен ары айдайын. 1,5 миллионго байкелер. Мына туугандар. Кой мына ушул жерде турат. Кой издегендер келип көрсүн. Жактыргандар болсо алсын. Эгер кышында тууса, жазында тууса, тетик эки кочкордон тууйт буйруса. Ушул койлор сатылат. Баарында сол кулагында тоголок оранжевый биркасы менен, бир коробдуку, бир жайлоодо жүргөн. Бирок жайлоодо ким караган болсо да койлор эттүү жүрүптүр жайлоодон, Качан келди байке жайлоо?
2 күн болуптур жайлоодон келгенде. Суу самырдан түшүптүр. 2 күн болуптур байкелер жайлоодо жүргөнүнө. Мына. Кайра мына местасын айдап киргизип атам. Келсеңиздер ушул жерде камалып турган болот. Келип көрө бересиздер, ушул койлорду ала бересиздер. 95% кара өңдүү койлор. Мына ургач козулар бүт баары кара окшойт, мына 20 баш. Айдаң. Мына ургач каралар экен. Мына карасаңыздар, мына ургач козулар моелерде жүрөт. Бүт ургачы мына. Бул ургачы, бул, бул. Чуркап кирген ушулар. Мына жерден сиздерге көрсөтөймү? Ажыратып, жакшылап карап коюңуздар мына. Ары өтөт. Мындай жанакы онлайн соода кылам десеңиздер дагы ары бери түрдүрүп көрсөңүздөр болот, Эми алам деген адам конкретно расчет кылат да. Суюлтуп өткөсө сонун болот эле дегендерге көрсөтүп атам.